продюсерим кетип калгандан кийин не кудайым эмне кылсам экен деп отурсам, мен контентин карайм, бирок анда бизнес завтрак өткөзүп атканын көрбөпмүн. Реклама чыгып калды, жаздым, менеджерге жазсам, реквизит жөнөт, анан котором дедим. Ушундай болуп бул жерге келип калдым да. 2 жыл мурда окуганмын, нолдон келгенмин. Мен сатам дегенди билген эмесмин, анткени мен врачмын да. Көбүрөөк менде эксперттик контент доминирует эткен. Элге мен жан дүйнөмдө жардам берүү да, биздин врачтардын ичинде ошол болот да. Мен сатканды үйрөндүм. Сатам дегенди Кунуз Таштановадан үйрөндүм. 0 менде консультация болгон эмес. Болгон болсо дагы 500 бесплатно болгон. Ал келдим, баарын чектердин баасын коюп берди. Сонун воронканы, буну айтканын баарын түздүрүп берди. Бирок убакыт менен окуп туруш керек экен, билим алыш керек экен. Мен дагы азыр ойлоп атам да, дагы мага билим жетишпей да, же эскирип калды. Мен бир нерсени көрбөй жатам деп да, азыр кайрадан жаңыландым да. Окуган, маалымат ала берет экенсиң. Бирок сортировка кылыш керек экен да. Азыр сонун инсайттарды алдым. Сизге чоң рахмат, ыраазымын. Өзүмдүн жумушумдан мындай рахат алып, чарчабай иштеп калганмын. Азыр көбүрөөк масштабка талап чоң болуп атат да. Дейреке жазышат, жардам бер дегенчи. Акысыз, айткандай акысыз консультация бересиң, бирок аларга чукпайт да. Акысыз энергия обмен болбойт экен. Мен аны түшүнбөдүм. Кунуз Таштановадан түшүндүм. Акча төлөсө гана результат алат экен. Но мен ошону каалайм, алардын капчыгына дагы туура келген и жеткиликтүү болсунчу. Азыр оору көп. Тамак аш менен дайыма контакттабыз. 3 маал. Бул төрөлгөндөн тартып өмүрүнүн акырына чейин да. Ошо биз жеген тамак ашты оңдоп эле биз каалаган жыйынтыкты алсак болот. Келбет, организмдеги көйгөйдү, энергия жок азыр. Баарыбыз жанталашып иштеп атабыз, энергияны сырттан издеп атабыз да. Ушул нерселерди кыргыз тилинде жалпак жеткириш үчүн да. Сизге мен жөн гана ыраазычылык айтканым келгенчи. Азыр Айпери Мамат дегенди көрүп туруп, чын дилине ыраазычылык айткым келет. Мындай бизнес завтракка келгенде дагы жөн эле келген жок. Чындыгында Бишкекте барайын деген жок, мындай таппайсың да. Булардын маалыматы сонун. Анан жеткиликтүү. Токотер жерин айтып берет да. Алып жутуп эле коюш керек. Сизге чоң рахмат. Келиңизчи. Мен чындыгында эле ыраазымын. Жараткан айда 2 жыл